Салтанаттуу иш-чара гимн менен башталып, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев куттуктоо сөз сүйлөп, андан соң университеттин жана Ханс Зайдель фондунун Борбор Азиядагы түптөлүү тарыхын чагылдырган 20 мүнөттүк тасма тартууланды. Бул жерде билим алуу мен күткөнүм жакшы болуп чыкты. Белгилүү болгондой, өкмөттүк эмес уюмдар демократиялык өлкөлөрдү Улам жаңы кадрлар келе берет экен мамлекеттик кызматка. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор жаңы билим, жаңы тармак пайда боло берет экен. Ошон үчүн биз мамлекеттик башкаруу системасынан бир кадам, эки кадам кичине алдыга жүрүшүбүз керек экен академия. Эртең эмне болот? Эртең кандай мындай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Кандай жаңы милдеттер пайда болуш дегенди биз алдын ала ошону даярдап турбасак, анда мамлекеттик кызмат аксай берет да. Абдан чоң вазифа, абдан терең вазифа, бирок биз ошого мындай татыктуу болгонго аракет кылып атабыз. Окуу жай билим берүүнүн сапаттуулугуна жана натыйжалуулугуна көңүл бурат. Белгилей кетсек, мамлекеттик кызматкерлердин 60%дан ашыгы академиянын бүтүрүүчүлөрү. Алардын 95%ы биздин өлкөдө иштесе, 5%ы чет өлкөлөрдө эмгектенет. В данном случае учебный процесс построен так, что Окуу жайдагы ар бир багыттагы эң маанилүү дисциплиналар студенттердин татыктуу билимине, учур талабына ылайыкталган. Окутуучулар бизде жогорку квалификациялуу тажрыйбалары жогору десем жаңылышпайм. Андыктан жыл сайын студенттердин академияга болгон кызыгуусу күч алууда. в мастерстве, которым они владеют. Ал эми Ханс Зайдель фонду менен кызматташтык алкагында 20 жыл ичинде 2296 бүтүрүүчү магистратураны аяктаган. Фонд магистранттарга бир нече багыттар боюнча стипендия берип, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча 72 сааттык курстарды өткөрөт. Fond 20 yıl içinde Kırgızistan'da da bir 2300 çaş memleketlik, munisipaldik hizmetkarları da bilim verdi, tecrübe aldılar. Bugün de memleketlik, munisipaldik administrasyası da manili kısmetlarda da işleyit. Oşunduktan fond için aptan özbekün bugün bir şübile bu 20 yılının sonunda resultatlar da çıkat. Bugün de kutluktayız. Белгилей кетсек, мааракелик иш-чарада мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов менен Германиянын Кыргызстандагы элчиси Габриэла Геллил мамлекеттик башчынын жана министрлер кабинетинин төрагасынын куттуктоо сөзүн жеткирди. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.